Кара Бура районундагы айылдардын биринде өспүрүмдөр жыныстык катнаш жасап, натыйжада 8-класстын окуучу кызы кош бойлуу болуп калды. Бул тууралуу Турмуш басылмасы жазып чыкты. Маалыматка караганда, айылдагы 2007-жылкы окуучу кыз менен 2004-жылкы бала жыныстык катнашка барышкан. Кыздын кош бойлуу экенин жакында гана билинген. Ички иштер министрлиги Иксан Групп корпоративинин мүлкү, банк эсептери камакка алынганын, башкармалыктын кызмат адамдары жана негиздөөчүлөрү тергелип жатканын билдирди. Министрлик мындан улам жарандарды каржылык сабатын жогорулатууга, жеңил жана тез баюучу убадаларга ишенбөөгө чакырат. Урматтуу жарандар, эгер сиз же сиздин жакыныңыз Иксан Групп корпоративинен жабыр тарткан болсо, токтоосуз түрдө Бишкек шаарынын Фрунзе көчөсү 469 дарегине же 0312 26 64 05 0709 11 45 74 телефондоруна же 102 кызматына кайрылыңыздар. Бүгүнкү күндө милиция кызматкерлери тарабынан жарандарга келтирилген зыяндын ордун тез арада толтуруу боюнча масштабтуу иликтөө жүргүзүлүүдө, дейт маалыматта. Эскерте кетсек, 12-июлда Иксан корпоративинин негиздөөчүсү БА кармалды. Корпоративдин жетекчилиги тарабынан кардарларга төлөнбөй калган сумма 121,313,950 сомду түзгөн. 5 жыл иштеген мектеп директорлору ээлеген кызматтан бошотулат. Бул жарлыкка Садыр Жапаров кол койду. Мектеп директорлорун тандоо конкурсуна адамдык фактор аралашпайт. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министринин ордун басары Надира Жусупбекова маалымат жыйынына билдирди. Анын айтымында, конкурсту өткөрө турган учурда комиссия түзүлбөйт, министрликтен бир дагы кызматкер катышпайт. Баары электрондук түрдө болот. Биринчи этапта талапкер өзү министрликтин сайтына кирип, конкурска катышуу ниетин билдирип, табыштама жөнөтөт. Экинчи этабында тест тапшырат. Билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалыматтык технологиялар улуттук борборунун жетекчиси Бактыгүл Шамшидинова, тестте 60-80 суроо болот. Андан өтүүгө 80 мүнөт убакыт берилет. Коррупция бир дагы адамдык фактор болбойт. Бир дагы тест сатылбайт. Сынакка кирчү код бизде сакталбайт. Ал чет өлкөдө отурган адистерде болот. Ансыз биз тестке кире албайбыз. Тесттер бири-бирине окшойт. Ар бир талапкерлерге суроо рандом аркылуу түзүлөт, деди Шамшидинова. Конкурсту август айында өткөрүү пландалууда. Жаңы окуу жылына чейин 966 мектеп директору алмашат. Мындан ары жол эрежесин одоно бузган айдоочулардын жоопкерчилиги күчөтүлөт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык ички иштер министри Уланбек Ниязбеков 2017-2021 жылдар аралыгында Кыргызстанда расмий 32.369 жол кырсыгы катталганын айтып, андан 4.006 адам каза болуп, 49.639 адам ар кандай жаракат алганын маалымдады. Коронавирустан улам ооруканада дарыланып жаткандардын басымдуу бөлүгү эмделген эмес. Бул тууралуу республикалык штаб маалымдады. Маалыматка ылайык, вирус жайында күч аларын, коронавирус кайрадан күчөп жатканын эскертип, ага каршы вакцина алууга чакырган. Эскерте кетсек, өлкөдө бир суткада дагы 39 адамдан коронавирус табылды. Коронавирусту жугузуп алгандардын саны боюнча Бишкек шаары биринчи орунда турат. Бишкек шаарынан 20 киши, Ош шаарынан 4 киши, Ысык көл облусунан 3 киши, Ош облусунан 2 киши, Чүй облусунан 10 киши. Илдетти жугузуп алгандардын арасынан 14 адам 2 ирет коронавируска каршы вакцина алган. Ушуну менен пандемия башталгандан бери өлкөдө жалпысынан 201.282 адам коронавирус жуктуруп алган.